Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү биздин сабактын темасы алгоритмдердин жазылыш формалары. Сабактын максаты окуучулар алгоритмди берүүнүн жолдорун билиши жана турмушта пайдалана алууга өнүгүшөт. Биз мурунку сабакта алгоритм жана аткаруучулар деген теманы өткөнбүз. Алгоритмдер эмне экенин билебиз балдар. Алгоритм бул аткаруучуга берилген так жана түшүнүктүү командалардын системасы. Башкача айтканда биз алгоритмди күнүмдүк турмушта дайыма пайдаланып келебиз. Алгоритмди түзүү үчүн арналган аткаруучунун буйруктар системасын, ар бир буйруктун жана бүтүндөй алгоритмдин жазылыш эрежелерин билүү керек. Алгоритмди жазуунун формалары булар: табигый тилде, алгоритм тилинде жана блок схема түрүндө. Табигый тилде алгоритмдин сөз түрүндө жазылышы эң жөнөкөй жана атайын эрежелерди талап кылбайт. Блок схема сызыктар менен туташтырылган ар кандай типтеги графикалык объекттерден турат. Бул жерде фигуранын аталыштары көрүп турасыңар балдар: овал, параллелограмм, ромб, тикбурчтук. Сүрөттө көрүп турасыңар. Алгоритмдин кадамынын белгилениши, мисалы үчүн овал бул алгоритмдин башы же аягы жазылат. Параллелограммдын ичинде киргизүү же чыгаруу. Ромбдо шарт жазылат. Андан аркы аракетти аткаруудагы коюлган шартты текшерүү. Тикбурчтуктун ичинде аракеттерди аткаруу. Башкача айтканда, аткарылган аракеттер жазылат. Мисалы үчүн бул жерде блок схема түрүндөгү алгоритмди карап көрөлү балдар. Светофордун алгоритми. Алгоритмдин башы: өтмөгө кел, жашыл түстү күт, көчөнү кесип өт. Алгоритмдин аягы. Бул жөнөкөй алгоритмдин блок схемасы. Үчүнчү, аткаруучуга түшүнүктүү тилде жазылган алгоритм программа деп аталат. Алгоритм кандайдыр бир маселени же маселелердин классын чечүү максатында түзүлөт. Маселедеги объекттер бөлүнүп алынат, объекттердин касиеттери аныкталат, объект менен мүмкүн болуучу аракеттер белгиленет. Баштапкы маалыматтар жана жыйынтыктар аныкталат. Баштапкы маалыматтан жыйынтыкка келишти камсыз кылуучу аткаруучунун аракеттеринин так ыраттуулугу аныкталат. Аракеттердин ыраттуулугу аткаруучуга түшүнүктүү тилдеги буйруктардын жардамы менен сыпатталат. Анда эмесе балдар, сабакты бышыктайлы. Өзүңөрчө ойлонуп, ушул суроолорго жооп берип көргүлө өз алыңарча. Силерге белгилүү алгоритмдер жазуунун формаларын санап бергиле. Блок схемада кандай геометриялык фигуралар колдонулат? Блок схемада ар бир аракеттин аткаруу тартиби кандайча берилет балдар? Ал эми үйгө тапшырма. 2 сандын чоңун табуунун алгоритмин келгиле, табигый тилде жана блок схема түрүндө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Кийинки сабакта жолуккучакты сак саламатта тургула.